Самое важное в учебе – это знать меру, вовремя отдыхать, вовремя учиться. Вот наставление. Никогда не нервничайте и не бойтесь новых испытаний, новых проблем, которые у вас появятся, ведь они будут вас делать еще сильнее. Жашоодо максат коюп, ошого талкуу эмгек кылып, ошол максаттардан эч качан кайтпаган. Негизинен план түзүп, ошол пландын аягына чейин ишке ашырып, анан эмгектенсе баарына жетесиң. Бул жерде болуп аткан иш-чара жалпы Сапат аралык билим берүү мекемелерине караштуу лицейлерден ошо алдыңкы орун алган ийгиликтүү окуучулардын жана ошолордун арасында быйылкы жылы Кыргызстан боюнча эң алдыңкы 50 орунга кирген 10 алтын сертификаттын ээлерине бүгүн бул жерде биз да мекеменин атынан ушундай бир сыйлоо аземи уюштуруп жатабыз. Бул жерде Бишкек шаарынан келген конокторубуз, коллегаларыбыз менен ошо биздин алдыңкы бүтүрүүчүлөрдү биз дагы мекеменин атынан куттуктап ушундай бир аземди уюштуруп жатабыз. Бул боюнча мен өзгөчө жалпы жетекчиликке, мугалимдерге, ата-энелерге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Бул ийгилик албетте балдардын ошо кызыгуусу, ата-эненин берген моралдык, мотивациялык, материалдык колдоолору, лицей жетекчилигинин түзүп берген шарттары, ушунун баары ушундай жыйынтыктарды бизге берди болуш керек. Ошон үчүн жалпы эмгек өткөн ар бир лицей жетекчилигине, ата-энелерге чоң ыраазычылык билдирем. Бул ийгилик жалпы Сапаттын, жалпы Кыргызстандын ийгилиги деп ойлоймун. Ошондуктан дагы бир жолу мен баарын бүгүнкү ушул ийгиликтери, жеңиштер менен куттуктап кетмекчимин.